Жогорку кеңеш таркайбы же жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Бүгүн парламентте Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин өткөн жумада жогорку кеңешти таркатуу туурасында айтылган сөзү кызуу талкуу жаратты. КСДП фракциясынын депутаты Данияр Аттокоров аталган фракцияны өздөрү биринчи кетсин деп сунуштады. Бирок айрым депутаттар фракция лидеринин билдирүүсүн туура эмес түшүнүп, жумурткадан кыр издеп жаткандай. Теманын уландысы кабарчыбыздын кийинки материалында. Бүгүнкү күндө биздин парламент маселе чече алабы? Бүгүнкү күндө биз өкмөткө бир таасир бере алабызбы? Бүгүнкү күндө биз бир өзгөртүү жасай алабызбы парламент? Мен ойлоп атам, жок. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин өткөн жумада жасаган бул билдирүүсү кызуу талкууну жаратты. Фракция лидери парламент бүгүн эч кандай маселе чече албай калгандыгын айтып, бардык маселе калыстык менен каралышын айткан эле. Бакыт Төрөбаевдин айткандарын жада калса президент Алмазбек Атамбаев да колдогон болчу. Мен анын сунушун колдойт элем. Ушундай депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карганын көзүн эч качан чукубайт. Бирок бүгүн жогорку кеңештин жыйынында КСДП фракциясынын депутаты Данияр Аттокоров Бакыт Төрөбаевдин билдирүүсүн кайра көтөрүп чыкты. Бакыт Эргешевич өткөн жумада улуу трибунага чыгып алып, ушул акыркы убакта 6-чакырылыштын иши менен бир жакшы болбой атат, өкмөттүкүн иши дагы жакшы жүрбөй атат деп бир чоң сөздөрдү айтты да. Кесиптештери Данияр Аттокоровду Бакыт Төрөбаевдин сөзүн туура эмес түшүнгөндүгүн айтышып, жумурткадан кыр издештин кереги жок экендигин билдиришти. Бакыт Эргеш Төрөбаевдин ушул айткан сөзүнүн стенограммасын көтөрүп, видеосун көрүп туруп, анан кандайдыр бир ой пикирди айтсаңыздар да. Ал жерде ал киши калыстыкка басым жасап, эгерде барына калыс боло турган болсок, анда болгон окуялардын баарын эске салып кетти. Бул биринчиден. Экинчиден, парламент тарайбы тарабайбы аны убакыт өзгөргөзөт. Тарай боюнча өзүнүн процедуралары бар. Мына ошолор процедуралар келгенде ар бир фракция өз оюн айтат. Алдын ала көз ачыктык кылып, жол көрсөткөндөн мындай этият болуп тургула. Бакыт Эргештин сунушун мамлекет башчыбыз урматтуу Алмаз Шаршенович колдоп атат. Туура айтып атат. Мен анын сунушун колдойт элем деп атат. Анда кандай болуп атат? Менин коллегам Аттокоров президентке каршыбы? Серепчилердин баамында бүгүнкү күндө бийликчил партия КСДП жогорку кеңеште конкреттүү чечимдерди кабыл албай калды. КСДП түзгөн көпчүлүк коалициянын иши эч бир жыйынтык бербей келет. КСДП партиясы азыркы күндө бийликтин партиясы болгонун эске алып, алардын саны көп, 38. Ошондуктан кээ бир учурда ошо Аттокоровго окшогон депутаттар өздөрүнө мындай туура эмес бир чечимге келип, башка кички оппозицияда болгон фракцияларды дагы кеткиле дегени бул өзү моральга дагы туура келбейт, мыйзамга дагы туура келбейт, элементарный депутаттык этикага туура келбейт да. Президент Алмазбек Атамбаевдин парламентти таркатуу боюнча билдирүүсү азыр өзгөчө КСДПчыларды сестенттүү көрүнөт окшойт. Анткени мамлекет башчысы буга чейин 6-чакырылыштын депутаттары мөөнөтү бүткөнгө чейин иштеши керек дегени бар. Ушундан улам серепчилер көпчүлүк коалициянын ишине президенттин көңүлү толбой жаткандыгын белгилеп келишет. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.